Мен Самат Качкынов, Бишкек шаарынын тургуну. Мен алдын ала жогорку кеңештин депутаттарынан, өкмөттөн, күч органдарынан, ошондой эле кыргыз элинен кечирим сурайм. Буга чейин далай сөздөрдү айтып алыптырмын. Анан бүгүн дагы айтайын деп турам. Ошол, мени кечирип койгула. Арыбаңыздар, кечирим сурап баштаганымдын себеби эсиңиздерде болсо керек, бир канча жарандарыбызды кечирим суратышып, биздин органдар шалтакташпады беле. Жалган маалымат таратышкан дешип. Атүгүл коргонуучу каражаттарыбыз жок деп чыккан байкуш медиктерди дагы камеранын алдында жалдыратышкан. На днях выложил ложную информацию о некачественных масках. На самом деле поликлиника имеет полный комплект качественных средств индивидуальной защиты и масок. Прошу прощения за предоставление ложной информации. Анан бул кечирим суроолорго укуктук баа берүү үчүн депутат Дастан Бекешев башкы прокуратурага кайрылган экен. Башкы көзөмөлдөөчү орган эмне дептир дебейсиңерби? Аларды эч ким мажбурлаган эмес, өз ыктыярлары менен кечирим сурашкан деп жооп бериптир. Текшерүүнүн жүрүшүндө УКМКнын жана Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин жарандарды жана дарыгерлерди кечирим суратууга мажбурлаган факты тастыкталган жок. Роликтердин ээлери өз каалоолору менен кечирим сурашкан. Бул мыйзамдарга каршы келбейт. Байкадыңар да, бизди канчалык деңгээлде жинди деп эсептешет. Сөз жок. Ошол үчүн мен дагы өз ыктыярым менен кечирим сурап атам. Бийликтегилер бизди элди жинди ойлоп, биз аларды жинди ойлоп жашап жүрө берет экенбиз да. Сам дурак. Стоп! Эгемендик алганыбызга 30 жыл болду. 30 жыл. Буга чейин жаш мамлекетпиз, тамтуң баскан баладайбыз. Алдыда дагы көп нерселерди көрөбүз деп бизди алдашып, анан өзүбүздү алдап жашап келдик. Бирок жаштык балага салыштырып турган болсок, биз 30га чыккан жигитпиз. Өзүбүзгө жооп берип, отчет берчү, өзүбүз бакчу мезгилге жеттик. Бирок дагы деле жаш баладай алакан жайып, кол сунуп көрүнгөндөн жардам сурап жүрөбүз. Je ne mange pas 6 jours. Ну не верю. Жалостливее. Больше музыки в голосе. Идите от себя. Monsieur, je ne mange. Анан коронавирус деген бале келди. Бизге келгенине 1,5 ай болду. Бул вакыттын ичинде бийликти, биздин системаны сынап, элдин акыбалындагы даана көрсөтүп койду. Көчө тили менен айтканда, коронавирус биздин көчүгүбүздү ачып койду. Биз эч нерсеге даяр эмес, колубуздан деле эч нерсе келбейт экенин түшүндүк. Жагалп айтамбы? Сөзүм, оюм туура эмес болсо, комментарийлерге пикириңизди калтырыңыз. Ушул күндөрдүн башына кайтып келе турган болсок, ооруну киргизбей алдын албайт беле деп бийликти сындагандар көп. Алдын алуу жагынан баары бир вирус бизге келмек. Бийликти бул жагынан коргоп кетет элем. Мен коргогонум кызыктай болуп жатабы? Ооба. Кечирээк болсо дагы аракеттин кылып, жайылтып жибербөө аракетин көрдү. Жасалган ишке да туура баа берели. Бирок кемчиликтер да ого эле көп. Саламаттыкты сактоо тармагынын аксактыгын ал жакка жетишээрлик көңүл бурулбаары ачык көрүндү. Бул импортный ылаң менен күрөшкө алдыга салган медиктерибизди да коргой албай койдук. Согушка мынтыгы жок чыгып, же 5 адамга бир мынтык болсо согуша алабы ошолор? Душман кырып койбойбу? Медициналык кызматкерлер, медиктер, экипировкасы жок, респиратор эчтекеси жок, контакт болгондо албетте ооруйт да. Сиз жомокторуңузду айтып атасыз. Буга ким күнөөлүү? Буга именно премьер-министр менен министр финансы күнөөлүү. Почему? Мына айтып берейин. Былтыркы жылы 1 миллиард сомду астатык калды. Бюджетти сиз аткарган жоксуз. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич. Фомстан бербей койду. Минздравга толук каржы болгон жок. Быйылкы жылы 497 миллион сомду берген жоксуңар өз убагында. Ошон үчүн медициналык кызматкерлер ушундай ооруга чалдыкты. Бул Минфин бир гана премьер-министрди угат. Премьер-министр сиз ал кишиге эконом кыл дегениңизди мына эртеге отчетуңуз келет. Премьер-министр менен Минфиндин мыйзамды, бюджет мыйзамды биз кабыл алып бергенбиз, президент кол койгон, ушуну аткарбаган үчүн жыйынтыгы мына ушул болуп атат. Эми ал миллиард берилгенде деле ушул кейипти киймекпиз да, ачыгын айтканда. Системабыз Союз тарагандан бери өзгөрө берип, аш малтайы
чыгып калганда. Азыр премьер-министрди деле тепкилей берүү туура эмес го. Тармакты жетектеген киши, тагыраагы саламаттыкты сактоо министри ушундай болуп атат. Муну кылалы, акча керек болбосо абал жаман болот десе, каражат жагы менимче чечилмек. Ваши проблемы — моя ответственность. Жоопкерчиликке тартууну биринчи кезекте министрден, анан башкалардыкынан караш керек. Эми ушундан сабак алып, чүчкүрүп калса эле чет элдик клиникаларга жүгүргөн чоңдорубуз көңүл буруп башташар деген үмүт чоң. Анан да жогоруда система дебедимби? Системадан ириде өзүбүз, тетиги жактагы төрөлөрүбүз оңолушу керек. Кече парламент чогулбады беле? Карап отурсаң, эми бир укмуш. Өлкөдө абал оор болуп турса, ошону чечели деген ордуна популизм, саясатты кеп кылып, президентке анын инисине кошомат кылып отурушту. Аны өзүңөр деле көрсөңүздөр керек. Аткаруу бийлигине эми суроолор көп. Мисалы, карантин башталганы Кыргызстанга сырттан келген жардамдар боюнча. Эл аралык валюта корунан эле 120 миллион доллардан ашык каражат түшкөн. Аны да кредит катарында алганбыз. Буга кошумча коргонуучу каражат тест системалар болуп отуруп, 700 миңден ашык долларга гуманитардык жардам катарында келген. Бул акчалар, гум жардамдар кандай жана кайсыл жакка сарпталды деп суроо салгандар болуп жатат. Өкмөт болсо алар боюнча отчет бере албайбыз дейт. Реально поступившие денежные средства. Реалдуу сырттан келген жардам бул эл аралык валюта корунун биринчи траншы 120,8 миллион доллары. Бул каражат конвертация болуп финансы министрлигине түшкөн. Ал бюджеттик чыгашаларды жабууга кетти. Сырттан келген акчалар боюнча маалымат берүү сунушу түшкөн. Бирок азыркы биздин система ага жол бербейт. Анткени бажыдан, салыктан жана сырттан түшкөн каражаттардын бирдиктүү эсеби бар. Ошол жактан бардык мыйзамдар боюнча сарпталат. Сырттан келген акчалардын эсеби кана деп жаткандарга ушул жооп болду. Бирок кечээки парламенттик жыйында коронавирус менен күрөшүүгө МВФтен келген акча сырткы карыздарды төлөөгө жумшалып кеткени ачыкталды. Урматтуу премьер-министр, тышкы карызды төлөө бул да сиздин приоритетпи же Кыргызстандын экономикасын сактап калуу приоритет? Акылбек Өксөнбекович, сурооңуздун төркүнүн түшүнүп атам мен. Негизи келишимдерге кол койгондо, негизи мындай өзү нормалдуу мамлекет ошону аткарыш керек да, туурабы? Бирок жанагы сиз айтып аткан мындай ошол төлөй турган каражаттарды башка мөөнөткө жылдырып төлөө боюнча ыкчам иштерди жүргүзүү боюнча айтып атасыз да. Туура, 2 жылга алып койсо болот эле да. Коронавирус деген сөздү бар. Биз азыр жанагы мынакей эки мамлекеттин жетекчисинин сүйлөшүүлөрү болду. 70 миллион доллар боюнча Кытайга жылына төлөйбүз. 3 жылдан кийин 200 миллион бир жылда төлөйбүз. Ушулар боюнча бир эки жетекчи сүйлөшкөндөн кийин эми азыр биз иштей турган органдардын баары иштеп атабыз. Мындан тышкары башка уюмдардын мына келечекте келе турган, ушул жылдын мөөнөтүндө келе турган менен сүйлөшүп, төлөбөй койгонго процедураларды баштап атабыз. Анан мурун эми убакыт келгендерди переговордук макул деген, же болбосо переговор кылалы дебегенге төлөбөй койгон, эми туура болбой калат деген ойдобуз да биз. Эми урматтуу премьер-министр, бул чоң сиздин резервиңердин бири 120 миллион доллар МВФтен ала калып, анан 110 миллион долларды тышкы карызды төлөгөн, бул туура эмес деп эсептейм да. Буга чейин эле укмуш гүлдөгөн экономикабыздын акыбалы мындан ары кандай болот айтуу кыйын. Анткени чыгашалар көп, киреше жок. Салыктан эле 30-40 миллиард сом түшпөй калышы мүмкүн деп болжонуп жатат. Башкаларды айтпаганда, абалдан кантип чыгабыз белгисиз. Антикризистик план иштелип чыкты. Ишкерлерге мындай жардам кылабыз, муну кылабыз деп жатат өкмөт. Бирок экономисттер пандемиядан кийинки каатчылыктын масштабын биздин өкмөт түшүнбөй жатат деп ачык эле айтып чыгышты. Недооценивать этот кризис очень опасно. Бул кризисти баалабай коюу өтө коркунучтуу. Бирок бул бүгүнкү күндө болуп жатат. Менимче өкмөт кризистин масштабын жана өз чечимдеринин кесепеттерин толук билбей жатат. Менин оюмча өкмөт эч кандай математикалык модельдерди түзбөй эле жана кабыл алынган кандайдыр бир чечимдин сандык натыйжаларын эсептебей жатат. В нынешнем составе правительство ничего не сможет сделать, если бы... Өкмөттүн азыркы түзүмү эч нерсе кыла албайт. Бир нерсе кыла алса эч ак жасамак. Азыр аларга эмне бербе баарын билдирүү
билдирет. Структуралык, функционалдык жактан жакшы жакка өзгөрүүгө сүйрөй албайт. Өзүңөр калыстап көргүлө. 2 айдан бери өкмөт бизнеске жардам берүү аракетин көрүп жатат. Бул оорулуу организмди башка диагноз менен медициналык билими жок адам аркылуу башка дары менен дарылаганга тете. Вирус алардын көзүн ачты. Эч нерсе иштебей жатканын түшүндүрдү. 2 жылдан бери баары жакшы деп ойлошкон. Жана кайра экономиканы жандандыруу үчүн мамлекет, өкмөт өзгөчө мындай стимул кыла турган чечимдерди жасоо керек. Чоң резервтерди табуу керек. Албетте эми бул үчүн өкмөт стандарттуу ыкмалар менен эч кандай жакшы натыйжаларды алып келе албайт. Эмне себептен? Анткени бул деген өзгөчө кырдаал. Өзгөчө кырдаалда өзгөчө чечимдер керек. Экономисттер жумушсуздук күч аларын белгилеп жатышат. Буга кошумча насыя алып кыбырап жүргөндөрдүн дагы акыбалы жакшы эмес. Укуругу узун өкмөттүн комбанктарга да күчү жеткен жок. Анткени бийликтин банктардан кредиттөөлөө мөөнөттөрүн узартуу сураныч бойдон калды. Иши токтоп калган ишкерлер эмне кылат? Ал дагы белгисиз. Кичи жана орто ишкерлик чолок болуп калды. Бүгүндөн тарта айрым ишканаларга уруксат берилди. А өзгөчө абал күчүндө калды. Блокпосттор алынганы менен ары бери жүрүүгө чектөөлөр дагы деле бар. Анан кантип эл жумушка барып келет? 120 000 адам ишке чыгат деп өкмөт өзү эсебин берген. Жолдордо майы кызматкерлери автоунааларды баса калып атат. Албетте, азыр баарынын өткөрмө кагаздары жок. Бул жагынан эмне кылып атышат түшүнүксүз. Баягы эле башаламан. Видите, вот такси, видимо, у него пропуск спрашивают. Вот просто женщину остановили. Так что советую не выезжать на собственных авто горожанам, кто не имеет пропусков. Иначе вас могут оштрафовать, а машину загнать на штрафстоянку. Мигранттардын акча которуулары кыскарардагы турган кеп. Жылына 2,5 миллиард доллар которуулар болуп келсе, ал 2 эсеге же андан да көпкө азайышы мүмкүн. Алдыда эс алуу мезгили да келе жатат. Дүйнөдө мындай абал болуп жатса, чет өлкөлүктөрдүн бизге келүүсү да күмөндүү. Андыктан туризм тармагы да токтоп калуу коркунучунда турат. Бир гана үмүт азыр биздин дыйкан фермерлерде. Жалпылап алганда абалыбыз чатак. Эми эмне кылабыз? Бул суроо бийлик өкмөттүн дагы элдин дагы эсин эки кылып атат. Эмне кылмак элек? Эмне кылабыз деген китеп жазабыз дагы сатабыз. Ошентип байыйбыз. Каатчылыктан бат эле чыгып кетебиз. Бул шакаба сөздү түшүнбөй калгандар үчүн билбейбиз эмне кыларыбызды. Өкмөт деле аяк башын жыйнай албай отурат. Ушундай пессимисттик маанайда эмки көрүшкөнгө чейин коштошом. Аман туруңуздар.